Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси оңдоп түзүүдөн өткөрүлөт. Дүйнөлүк банк тарабынан регионалдык экономикалык өнүгүү долбоорунун алкагында реконструкция иштерине жалпы $12 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Азыркы тапта долбоордун илимий концепциясы, эскиздик документациясы даярдалууда. Азырынча курулушту баштоо иштери мөөнөтү тактала элек. Дүйнөлүк банк тарабынан биринчи бөлүнгөн акча 8 миллион тегерегинде болгон, доллардын тегерегинде. Андан кийин эксперттер бул жерде концепциясын түзүп, ТЭО деп коет, техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыккандан кийин дагы акча керек экен деп кошумча сурап, $12 миллион тегерегинге сумма чыккан. Кошумча каржылоонун дагы ратификациядан жогорку кеңештен өтүп, şu акыркы этаптары калды. Реконструкция иштеринин жүрүшүндө Сулайман Тоонун бир катар жайларында жаңылануулар жүрөт. Атайын 8 объект тандалып алынган. Алар Бабурдун эстелигинен алып баруучу тоо жолу, Сулайман Тоодогу Өңкүр музейи, этнографиялык археологиялык музейи, оттор базасы жана визит борбору курулуп, айлана тегереги көрктөндүрүлөт. Аны менен катар орто кылымга таандык болгон Мончо түндүк тараптагы тоо дарбазасы, Айсиф Ибн Бурхия күмбөзүнүн тегереги жана суу дарбазасын куруу иштери аткарылат. Биздин Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган долбоордун негизинде, бул гранттык негизде берилген акчалар Сулайман Тоодогу негизги туристтик жолдор, Сулайман Тоодогу тарыхый маданий эстеликтердин алдыңкы бөлүктөрү, көргөзмө залдары, Өңкүр музейи, автоунаа токтоочу жайлары, андан сырткары Сулайман Тоонун чыгыш тараптан, андан сырткары түштүк батыш тараптан киргичи негизги аркалары жаңыланып, оңдолуп, реконструкциядан өтөт. Сулайман Тоо улуттук археологиялык музей комплекси акыркы жолу Ош шаарынын 3000 жылдык майрамына карата реконструкцияланган. Аталган тоо ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген өзгөчө коруктагы аймак болгондуктан, реконструкция иштеринде тарыхый жана маданий мурастарды сактоого өзгөчө көңүл бурулган. Ар бир архитектуралык жана курулуштук чечим эл аралык эксперттердин катышуусу жана макулдугу менен кабыл алынат. Сулайман Тоосу акыркы жолу Ош шаарынын 3000 жылдык мааракесинде толук кандуу реконструкциядан өткөн. Андан бери Сулайман Тоодо мындай масштабтуу түрдө реконструкция жүрө элек. Себеп дегенде бул каржылоонун негизинде ушундай менен өткөн эмес, бирок баягындай текущий деп коет, ошондой иштер жүрүп турган. Шаар тургундары Сулайман Тоо оңдолуп, зыяратчылар үчүн жагымдуу шарттар түзүлсө жакшы болот эле дешет. Шаар тургундары бул жаатта өздөрүнүн пикирлерин билдиришти. Лестницаны оңдосун, баг отургузсун, жаштар, карылар баардыгы ушуну сүйүшөт. Жакшынакай кылып туш тарабынан лестница чыгарып оңдоп берсе кандай сонун болмок. Азыркы убакта Сулайман Тоосунда бизге окшогон кары картаңдарга шарт түзүп берсе, биз дагы барып чыгат элек. Мурда жаш кезибизде чыкчу элек, 5-6 жыл болду чыга албайбыз. Тепкичтерин оңдоп, азыркы талапка ылайык кылып берсе, бизге дагы жакшы болот эле. Биз дагы неберелерди чытып келип, зыярат кылсак жакшы болот эле Сулайман Тоого. Колдо бар алтын баркы жок деген сөз бар. Ага жеткирбей ушул Сулайман Тоонун мүмкүн болушунча келген туристтер кайрада кийинки жылда келе тургандай болуп, кайрада Сулайман Тоосун көрсөм экен деген ниетпен дагы кийинки жылда келе тургандай бир ушул акыбалга жеткиришибиз керек да, менин оюм. Белгилей кетсек, буга чейин Ош шаарынын мэри Сулайман Тоо каралбай калгандыгын белгилеп, тоону шаардын балансына өткөрүү алуу сунушун айткан. Шаар бийлиги тоонун түндүк батыш тарабындагы 62 эски турак жайды көчүрүп, ордуна коомдук эс алуу жайларын курууну демилгелеген. Учурда долбоордун илимий концепциясы жана долбоордук сметалык документтерин даярдоо иштери баскычына жетип калды. Анын негизинде Сулайман Тоонун бир катар тарыхый жана маданий жайлары жаңыланат. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.